Мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Тажик тилкесинде орун алган куралдуу кол салуудан Баткен облусунун айылдарындагы 78 үй, 2 мектеп, 1 фельдшердик жана акушердик пункт, 3 чегара бекети, 1 бала бакча, 10 май куюучу бекет, ички иштер бөлүмүнүн 1 имараты жана 8 дүкөн талкаланып өрттөлгөн. Азыркы учурда жогоруда айтылган чыгымдарды эсептөө боюнча комиссия түзүлдү. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникация министрлигинин өкүлдөрү талкаланган турак жайларды иликтеп, келтирилген чыгымды эсептеп жатат. Ал комиссия барып жеринен 3 майда иштей баштады. Ал жерде аэрофото, баягы видео, баягы аппаратуранын негизинде ал жерде съемкалар жүрөт. Бул съемкаларды элек ошондой эле Баткен районунда иликтей баштады. Ал жерде эмне кайсы объектилер урады, кайсы объектилер кандай абалда экен, ошондой эле турак жайлар кандай абалда экен. Түзүлгөн атайын комиссия бардык чыгымдарды аныктаган соң мамлекет талкаланган турак жайларды калыбына келтирип берет. Ал эми жашоого мүмкүн болбой толук жарактан чыккан үйлөрдү мамлекет кайрадан куруп бермекчи. Бул тууралуу өлкө башчысы да кечээ жасаган кайрылуусунда белгилеп өттү. Ушул тапта элдерди жайгаштыруу иши башталды. Ар бир үй бүлөгө кайрылам. Ээлеп келген жайларыңарга кайтыңыздар. Талкаланган, өрттөлгөн тамдарды калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлөт. Эл аралык коомчулук бизди колдоп, ар тараптуу жардам берүүгө даярдыгын айтууда. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Белгилей кетсек, турак жайларды калыбына келтирүү иши күз келип, суук түшкөнгө чейин толук аяктамакчы. Ошондой эле түзүлгөн комиссия 1 аптанын ичинде ишин жыйынтыктап, калыбына келтирүү жумуштары башталат. Ал арада жеке демөөрчүлөр да мамлекетке көмөктөшүүгө даяр экендигин билдиришти. Ал эми турак жайлары талкаланбаган жергиликтүү тургундар үйлөрүнө кайтып жатканы маалым болду. Амантур Шергазиев, Ала-Тоо 24.